Мен апамды аядым да. Апа деген апа да. Апама сөз тийгизгим келген эмес. Ырчы Нурлан Насип Айзада Жамгырчиевага маек берди. Анда мурдагы жубайы Асель Кадырбекова менен эки жолго түшкөндө элдин сөзү апасына да тийгенине капа болгонун айткан. Ошондой оор учурда элге чыгып, апамда эмне күнөө сөз тийгизбегиле, кеп эки адамда өзүбүздө болуп жатса, башкалардын кандай тиешеси, күнөөсү бар деп айткым келген деген ырчы. Апасы тескерисинче азыркыга чейин балам жарашкыла деп келерин кошумчалаган. Дагы бир маекте Нурлан эгерде сиз жөнүндө китеп жазылып кала турган болсо, анын аталышы кандай болот деген суроого ырчы төмөндөгүдөй жооп берген. Мен баскан жолдор деп баарыны таң калтырган. Нурлан, эгерде сиз жөнүндө бир китеп жазылып кала турган болсо, аталышы кандай болмок? Мен баскан жолдор дерсең. Байлык, бийлик, бул акча деген убактылуу нерсе. Болуп келип кетчү нерсе деп ойлойм да. Бай адамдар чакырат. Бай адамдарга Ашырып да бериши мүмкүн, э? Ал ушунча эле ставкаң дегендер да болот да. Чын эле, бирок Нурлан карапайым үй-бүлөдөн эле чыкпадыбы. Мурда айтып кеткендей, кичине кезинде ырчы же койчу болом дегенин баарыбыз билебиз. Ушундай жөнөкөй бала кантип бул даражага жетти деп ойлойсуздар. Албетте, өзүнүн аракети жана кичипейилдиги менен адамга болгон мамилеси баарыны таң калтырса керек. Дагы бир маегинде байлык, бийлик, бул акча деген убактылуу нерсе, бул келип кетчү нерсе деп ойлойм деген ырчы мырза. Бай адамдар да болот. Алардын мамилеси бир аз көңүл оорутат. Ушундай учурда болот. Кызмат акың ушунча элеби дегенде зээнин кейип кетет. Мага көбүнчөсү жөнөкөй адамдардын тоюна барган жагат деген ырчы мырза Нурлан Насип. Биз Асель экөөбүз ошондой болуп калганда көп эле айтып жүрдүм. Элге айтпай эле кой, экөөбүздүн жеке жашообуз. Экөөбүз. Экөөбүз. Аял киши экен да по-любому, эмоциясын жашыра албайт.